Бул жолу биз 2012-жылы Бакаятадан Италияга кетип, учурда ал жакта белгилүү моделдердин бирине айланган мекендешибиз Бурмачач Томоева менен баарлаштык. Ал коронавирус Италияга кандай зыян алып келгенин жана Кыргызстан мындан кандай сабак алыш керектигин кеп кылып кайрылды. Бурмачач, алгач убакыт бөлүп бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Учурда Италиядагы кырдаал жөнүндө айтып кетсеңиз, жана ал жакта 8 миңге чукул кыргызстандыктар жашайт, алардын абалы кандай? Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Италиядагы кырдаал дагы эле оорлошуп турат. Кыргызстандагы күндөн күнгө дагы көбөйүп аткан вируска чалдыккан адамдарды көрүп, мен сиздерге кайрылууну туура көрдүм. Бизде бүгүнкү учур 70 миңден ашып калды. 10 миңге жакын каза болгондор. Андан сырткары 1,5 миңдей адам айыгып чыгышты. Кудайга шүгүр, бул убакытка чейин кыргыздардын арасында табылган жок. Ошондуктан шүгүр дейбиз. Бирок биздин ойлонгон, кайгырган бул Кыргызстан үчүн ойлонуп атабыз. Ишенбей көчөдө жүргөн, базарда продукт алып жүргөн адамдарды көп деп угуп атабыз. Сиздер Италияга вирус кайдан келгени боюнча бизде так маалымат жок. Бирок жугуу боюнча саны көбөйүп атканы үчүн 70 миңден ашып калды. Ошондуктан сактануу керек. Кытайлыктар коронавирус күн жылган кезде күчүн жоготот деп атат. Азыркы кезде Италияда аба ырайы кандай жана бул фактор силерге таасир бердиби? Кыйын кырдаалда биздин суранганы бул үйдө отуруу болуп атат. Сиздердин баарыңыздарды чогуу бирге үйдө отурууга, ушул вирустан сак болууга чакырамын, суранамын. Аба ырайы күн жылыса кетет дегени боюнча бизде күн жылуу 22-21 градус болуп атат азыркы убакытта. Эгер ошол чын болсо, анда бизде адамдар жукпайт эле. Ошондуктан так сиздерге ушул нерсе чын деп айта албайм. Биз 3 жумадан бери үйдөн чыкпай отурабыз. Негизи 24 февралда айтылган карантин боюнча. Мен өзүм дагы ишенген эмесмин ушул нерсеге. Ошондуктан көп адамдар эшикте жүргөн, эс алууда тоого барышкан, сезишкенибиз да чын болуп аткан нерсе экен деп. Ошондуктан көбөйгөн болчу биринчи сандары. Андан кийин баягы ишенбеген адамдар бүт жерде эле болот экен. Ошондуктан Италиянын, сиздер билесиздер, калкы 60 миллионго жакын. Ошондуктан баардыгына ишендире алганга алды күчү жетпей жатат. Италияда оор абалда өкмөт кандай көмөктөрдү көрсөтүп жатат сиздерге? Албетте Италия кризиске жакын кабылган учуру. Ошого карабастан мамлекет ижарага алынган мекемелерди, ишкерлердин ижарасын төлөгөнгө уруксат берилди. Жалгыз бою энелерге жардам берилип, акча берилип атат. Жана баласы көп адамдарга жардам берилип, ошолорду колдоо боюнча болуп атат. Биз барыбыз эле жумушубуз жок. Азыр 1 айдан бери бардык адамдар үйдө отурат. 1 ай, 2 ай болсо чыдайбыз. Эң биринчи ушул абалдан чыгып кетели деп эле баарыбыз жакшы ой менен, жакшы тилектенебиз. Урматтуу кыргызстандыктар, бул кырдаалда бизге жардам берүүчү нерсе бул өзүбүз. Бар биздин колубузда. Биз дагы мамлекетти колдоп, биздин медицинаны, докторлордун баарын колдоп, үйдө отуруп гана жардам бере алабыз. Андыктан өзүңүздөрдү сактаңыздар, гигиенаны сактайлы, туура тамактаналы. Ошондой эле больницага ооруп барбаганга аракет кылайлы. Биздин Италиядагы жугуу маселеси ошо ооруп, өзүн жакшы сезбей больницага барып көчөтүп алган учурлар көп. Суранам, келиңиздер биригип, чогуу бул кыйын убакытты дагы жеңели.